Балдар ойночу аянтча, чоңдор үчүн отургучтар, жашыл аймак, таза аба. Бул Каракулча райондук администрациясынын алдында жайгашкан Буранов паркы 1 жыл мурда кароосуз жаткан жайдын жаңы түскө келишине жергиликтүүлөр ыраазы. 1 жыл мурун бул жерде мындай отуруп айланганы шарт жок болчу. Азыр балдар менен келип, күндө кечинде салкындай эс алганы жакшы. Алдыга жылыш жакшы болуп атат бизде дагы. Жагып атат, жакшы экен. Мыналарды оңдоту, рахмат. Балдар ойноп, кишилер келип, эс алып, жакшы болду. Шарт аябай жакшы да эми. Балдар ойношот, ойногон жерлер бар, жакшы, баары таза, тазалыгы жакшы, баары жакшы. Буранов эс алуу багын оңдоо үчүн президенттин турукташтыруу фондунан 26 миллион сом бөлүнгөн, учурда жумуштун 90% бүттү. Парк расмий колдонууга берилгенге чейин эле жергиликтүүлөр мындай эс алууну адатка айландырып алышты. Мурун соңго бул парк негизинен жабылып эле турчу эле. Мындай ар жеринде скамейкалар болсо болот, болбосо жок болуп, кийинчерээк ишин оңдолгон болду, бирок азыр элге жакшы шарттар түзүлдү да. Кудай буюрса, мына эгемендүүлүгүбүздүн күнүндө мындай атайын ачылыш кылып, мына болсо, Кудай буюрса, мына лед экрандарыбыз коюлду, жерлерге караокеда отура тургандар шарт түзүлдү жаштарга. Буранов эле эмес, быйыл райондун борборундагы Достук, Тынчтык эс алуу бактары да оңдолуп жатат. Достук паркына айыл өкмөттүн казынасынан 2 миллион сом бөлүнүп, жумуш 90%га бүттү. Ал эми Тынчтык паркында бүгүнкү күнгө карата жумуштун 1/3 бөлүгү аткарылды. Тынчтык паркы деген парк бар. Ал жерде жалпы аянты 28 гектар жер. Ошол жерге 54 миллион сом акча турукташтыруу фондунан бөлүндү. Ал эми жергиликтүү бюджеттен 2,5 миллион сом акчага Достук паркын 3 парк тең жаңылоо маселесин коюп, Кудай берсе 2 парк бүтүп калды. Жыл аягына чейин Тынчтык паркында колдонууга берүү күтүлүүдө. Бир учурда райондогу 3 эс алуу багынын толук оңдоп түзөлүшү аймактагы инфратүзүмдү жаңы тепкичке көтөрүүгө салым кошот дешет жергиликтүүлөр. Кенжеби Мамат Садыкова, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош облусу.